Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен жоолук маселеси жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Жоолук салынуу динибизде парз амалдары. Ал эми никап бул жүзүн толугу менен жаап жүрүү дегенди билдирет. Бул парз эмес. Никап мустаап маселеси ислам шариатында. Шүгүр дейли, мамлекетибиз динди карманууга толук укук берди. Биз да өз тараптан аша чаап кетпешибиз керек, урматтуу момун мусулмандар. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өз хадистеринде мусулмандарды чектен чыкпоого чакырган. Бакара сүрөсүнүн 143-аятында Аллах Таала мындай деп атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва казалика жаалнакум умматан васата. Биз силерди орточо үммөт кылдык деп айтылган. Урматтуу момун мусулмандар, диний эркиндигибизди баалап барктайлы, ортолукту сактайлы. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.